Саламатсыңарбы окуучулар, бүгүн силер менен 9 класстын химия сабагын өтөбүз. Прогресс орто мектеби, мугалим Калысбекова Айнура. Бүгүнкү сабактын темасы металлдар, жаратылышта таралышы, өнөр жайда алынышы, электролиз. Сабактын максаты металлдардын табиятта кездешүүсүнүн бирикмелерин окуп үйрөнүү, металлдарды алуунун методдорун үйрөнөбүз. Металлдар жалпы касиетке ээ болгон заттардын тобун айтабыз. Металлдардын жаратылышта таралуусу. Жер кыртышында эң көп таралган металл бул алюминий 8,2% дейлейт. Андан кийин темир 5%, андан кийин кальций 4%, натрий 2%, магний 2%, калий 2%, калган металлдар бирикмелер түрүндө кездешет. Кээ бир металлдардын деңиз суусундагы саны, башкача айтканда деңиз суусунда кездешкен металлдар: натрий, магний, кальций, калий, стронций металлдары. Табигатта металлдар төмөнкү абалдарда кездешүүсү мүмкүн. Эркин абалда баалуу металлдар кездешет, мисалы алтын, платина. Өз алдынча жана бирикмелер түрүндө активдүүлүгү азыраак металлдар кездешет. Күмүш, жез, сымап, калай деген металлдар. Ал эми бир гана бирикмелер түрүндө чыңалуу катарында калайга чейинки металлдар кездешет. Баалуу металлдардын табигатта кездешүүсү, башкача айтканда эркин абалдагы кездешкен металлдар: алтын, күмүш, платиналар. Биздин табигатта кездешүүсү ортосунда эркин абалда кездешсе, ошондой эле бирикмелер түрүндө малахит, куприт түрүндө кездешет. Ал эми темир табигатта 3 түрдө кездешет: күрөң темир, кызыл темир жана магнитти темир деп. Ал эми бул сүрөттө темирдин бирикмеси темир метеорит деп аталган зат. Жегичтүү металлдардын табигатта кездешүүсү: галлит, башкача айтканда таш туузу, сильвинит түрүндө, бирикмелер түрүндө кездешет экен. Эмне үчүн жегичтүү металлдар? Себеби деген булар суу менен аракеттенишкенде щелочторду пайда кылышат, ошондуктан жегичтүү металлдар деп аталып калган. Ал эми экинчи топтун металлдары щелочтуу жер металлдары деп аталат. Жер кыртышында көп болгондуктан жер металлдары деп аталып калган. Жегич деген бул щелочь дегенди түшүндүрөт. Булар барит, магнезит, кальцит түрүндө кездешет экен жер кыртышында. Металлдар негизинен эки түрдүү бирикмелер катары кездешет. Биринчиси органикалык эмес кислоталардын туздары жана органикалык эмес кислоталардын оксидтери. Активдүүлүгү начар металлдар оксид, сульфид түрүндө кездешет. Мисалы магнетит, гематит, каолин түрүндө кездешет. Магнетит феррум 3O4, гематит феррум 2O3. Каолин деген алюминийдин оксидинен, кремнийдин оксидинен суудан турат. Активдүүлүгү начар металлдар ошондой эле сульфид түрүндө кездешет. Галенит плюмбум күкүрттүн бирикмеси, киновар сымап менен күкүрттүн бирикмеси жана пирит темир менен күкүрттүн бирикмеси. Ал эми активдүү металлдар хлорид, нитрат, сульфат, фосфат, карбонат жана силикат түрүндө кездешет. Мисалы баридин сульфаты, апатит экинчи, мрамор, магнезит жана малахит түрүндө кездешет. Формулалары астында көрсөтүлүп турат. Металлдарды өндүрүүгө жарактуу металлдарды жана алардын бирикмелерин камтыган металлдарды тоо кендери деп айтабыз. Кендерден металлдарды алуу менен алектенген өндүрүштүн тармагын биз металлургия деп айтабыз. Металлургия экиге бөлүнөт: кара металлургия жана түстүү металлургия болуп. Кара металлургияда темирдин жана анын эритмелерин өндүрүп алабыз, мисалы болот менен чоюнду өндүрүп алабыз. Түстүү металлургияда болсо калган металлдарды жана алардын эритмелерин алабыз, өндүрүп алабыз. Металлдарды алуунун дагы бир жолу бул пирометаллургия деп аталат. Пирометаллургия деген калыбына келтириштердин жардамы менен жогорку температураларда металлдарды кендерден калыбына келтирүү аркылуу алабыз.
Металлдарды алууда көмүрдү же болбосо эстүү газды, ошондой эле суутекти жана металлдардын оксидине кайрадан металлдарды таасир этип алсак болот. Дагы бир жолу гидрометаллургия деп аталат. Туздардын эритмелеринен металлдарды алуу. Эрүүбечи бирикмени эритмеге өткөрүп алабыз. Эритмеден металлды калыбына келтирүү жолу менен алынат. Металлдарды алуунун дагы бир жолу электрометаллургия деп аталат. Электрометаллургия деген бул металлдарды электр тогунун таасири астында алуу ыкмасын айтабыз. Башкача айтканда электролиз жолу менен алабыз. Электролиз деген терминди бул Фарадей деген окумуштуу өзүнүн эксперименттеринде далилдеген. Электролит аркылуу электр тогу өткөндө электроддордо жүргөн окисини жана калыбына келүү реакциясын биз электролиз деп айтабыз.